Кудай буйрса 9-да Курбан айттын менчүгүндө. Анан айт намазын буйруп ушул биздин жамаат мэрия менен макулдашып борбордук Кара Кошадын борбордук аянтын окуйлу деп чечтик. Анан негизи эле шариаттын өзүнүн өкүмүндө деле ошол мечитте эмес, мындай кенен жер деп айтылат, киши көп болгондойчу. Анан ошо буга чейин Кара Кош шаарында 5 мечитте айт намаздары окулуп келген. Анан мында ушул 5 мечит жана башка мечиттин жамааттары биргеликте баардык жамааттарды айтсак болот. Жана ошо шаар тургундары, шаар жашоочулары, меймандар баары ошол окуйлу деп чечим кабыл алдык. Кудай буйрса, анан эми ал жерде биз ойлоп атабыз бир азырынча бир 10 000 кишиден ашат болуш деген кожомолду эсептөөлөр болуп атат. Мындан мурун дагы борбордук аянтка намаз окуу мындан бери 20 жыл мурун бир жолу окулган экен. Андан бери окулуп болчу. Кудайга шүгүр, Кыргызстан боюнча ошо баардык район борбордук жерлер бар, шаардык борбордук жерлер бар. Ошол катарда биз дагы Кудай буйрса ошол биргеликте бүтүн ошо жанына намазга келгендер менен биргеликте ошо айт намазын окуп, биринчи өзүнүн мойнубуздагы Алланын буйругун аткарып, экинчиден ошол жалпы ошолчу келген адамдардын катышуусунда ошол элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, ийгилик, береке, ынтымак каалап дуалал деген жакшы ниетибиз бар. Кудай дагы ошол ниетибизди жеткирсин. Программасы боюнча биздики Кудай буйрса эртең саат 6-да баштайлы атабыз. Анан саат 7-де айт намазы окулат. Саат 7-де айт намазы окулат. Ошол башында Курбан айт туурасында шарияттар, баяндар айтылат. Андан кийин областтык, шаардык жетекчилер келген болсо, алардын куттуктуу сөздөрү болот. Ошентип бир жарым саат шарият айтылса, жарым саат куттуктоо менен айттан 1 саат ошо менен толтуруп бүтөт. Саат 7-де айт намазды